Деген себеп жөлөк пул боюнча. Мисалы үчүн менде бир 7 балам бар, булар да бар. Биз жөлөк пул боюнча келип кайрылсак, биз жумасыз документибиз бүтпөй жатат. Неге? Биз кайрылып көрдүк. Кайсы вариант? Госрегистрге барсак, госрегистр базага кирмеген сайын пособие албай жатат. Госрегистр базага киришин бизге эч ким далил айтпайт. Кайда келебиз, ошондон тышкары копия, документ аттууларды өтө көп кыйнап атат бизди. Россияда жүргөн кайнагаларыбыздын паспорттары керек болот деп атат. Бул деген мындай деген суроо болду. Сизге бир кайрылууда өткөндө келип бир айтып кеттик. Бизде окурду иштеген Эркен аканы ордуна башка иш кой берсеңиз. Биз окурду караган. Биринчиден. Потому что бизден мына ушул келиндердин жалганы жок, Кудай бар үстүбүздө. Бардын келинден 2 сом акча сурайт. Биринчиси. Анан неге бана келбейсиң? Жок, ушуну уктурсаңыз жөнөдө бери аласы бересиңер дейт да. Кайта биз жол кира кылып келип атабыз 5 бала аз. Булар 5 жол келгендер ким несин канча жол келди? 4-үнчү жол келди. Сенчи кел. Мен 2-нчи жол. Жанагы маселеңер бүттүбү? Кече өткөндө келдиңер. Келди азыр. Азыр мен караңыз. Биз мындай билдирүү жаздык. Сиздин мына замыңызга таштап кеттик. Сиз жооп келесиз. Биз ынтымактуу бүтө билдирүү жасап, биз округду отдельно кара бериңиздер. Бир жуманын ичиге 2 жол бөлүп, 3 жол бөлүп кара бериңиз деп сурандык. Акимге да ташыдык, Марипов Бакытбекке. И мына замыңызга да ташадык. Бизди эч ким караган жок. Биз потому что түндүк деген бир эле база дейт экен, булар кирсек. Түндүк база биз силердин ынтымакта жок дейт. Şu түндүк база боюнча биздин элди кыйнабай бутта коюп, биз ошол жерде кабылдап берсеңиз деп кайрылып келдик дагы. Себеби биз бул өткөндө келгендеги булардын жактаганы эмес, просто элдин келечек муктаж адамдар келе албай жүрөт. Биринчи очередь. Эми мындай да, бизде силер делоны тапшырганда биз түндүктө карашыбыз керек да. Айлык мөтө андай эме база жок да азыр. Себеби мурун өзүңөр билесиңер, мурун илгери айлык мөтө отуруп ошол жерден алсаңар документти, туурабы? Илгери. Андан кийин министрликтен келип туруп башкармалыкта отуруш керек туруп, бул жакка отургузганда мына 2-3 жыл болуп калды, бияқта отурду. Азыр бүт базабыз ушул жерде жайгашкан. Компьютерден силердин малыңарды, автомашиналарды, жериңерди, башкаңарды ушу базадан караш керек да. Ошон үчүн бул жерде отурушуп атат да булар. Жок, биздин макул сиз айтканга көнөбүз. Биз мына биздин келген эмебиз бир жолдо эч документ бүтпөйт да. 60 километрден келгенде 5 жолдан келишип атат. Жок, ошону силер сурабайсыңар. Не себептен дело кайтарылып атат? Пул талап кылып, причина таап атат. Жок, причинасы эмне? Причинасы, если действительно причина болсо, анда кайтарат. Анан жок шылтоолорду кайтарса, жок эле шылтоолор. Жок, ошо не деген жок шылтоолорду сизге фактылар бар, жок. Бул жерде сизге кантип түшүндүрөбүз? Барыш керек да, кайсы күнү барат дегенде келген жок. Кече районунда келет деди 50. Биз жаш кыйналганда өкмөттө жиналып туруп барган жок. Айыл өкмөттө 50ден ашык адам болду. Жашта бир ушуну биз түшүндүрөлү айтайын десе, райондан келе атат деген вопросту уктук. Ошол жерде эл чоңда кайра келипти. Эми олар буске отуруп келип, кайдан акимге кире дейт. Биз ошол учурда келип калдык биз дагы. Жок, бизге туура түшүнүп дагы бизге ынтымак өкмөттү алып бергенге даярдык көрүп бериңиз. Айыл өкмөттөн алып беришкеби? Ооба, биз биринчи маселе ушул. Ушуну сиз бана билдирүүнү замыңыз чакырып билдирүүнү таштап кеттик. 20 адам келип, акимге да кирдик, буга да билдирүүнү таштап кеттик. А сиздер буну сиз кабарыңыз бар билбейм, жокпу? Мен бир жумадан бери эми чыктым жумушка. Чындыгын айтканда мен дагы коронавирус болуп отурдум да 4 ай кат ооруптум да. Мага кайрылбайсыңар келип, мына акча сурап атат. Акчасы барлар 1,5 миң, 2 миң таштагандарды алып атат. Мени карагыла. Анан биз чегеде жашайбыз. Мени карагыла. Мага келбейсиңерби? Мен чечпесем анан акимге барбайсыңарбы? Министрге жазбайсыңарбы? Ак үйгө жазбайсыңарбы? Мага келбейсиңер биринчи. Жок, ушуну сизге кайрылышты жаштар билбейт экен биринчиден. Кандай квитанция бересиңби дебейсиңби? Бересиңер. Сураган адис алтыны билесиздерби? Кайсы кызматкер сурады? Жок, акча бер деп аннык айтпайт. Камиң бар дейт. Бизге окшогон эле документи кам да. İçige pul salып koyup, delonun içige 1000 сом же 2000 сом салып koyup, kamını aytat da pul var içide degen eken, fakt ele birekta kelin aytты. İçide pul var dese, boldu kete berdi. Neni kete berdi? Dokumentiniz tez Dokumentin öttü, boldu kete berdi. Biz pulu jok, delonun içide pulu jok, beremiz. Урматтуу бередаш тартуучулар, сиздердин сураныч
Bu faktı var dese. Kendi Bizi var. öte yerde kıynadı. Yok öyle Açık kendi açık. Olsun çekeden Yerde kıynamandığından muhtaç adamlar kiralayıp buna geliyor. Var mana misal için. Ve iş yolu gelip ketkenler var iken, iyi de altı yolu. Birbirinden Yeki yolu. birbirinden söylüyorlar, birbirinden söylüyorlar. O çelikten söylüyorlar. Uşak kamazı var, malı barlar. Oşolorga berilir. Bu seçtenler ana Barıp, alıyorlar. oşolordu çekiden tekşerip qarap görsünler. Былтыры tekşergen barganda men aldan çıkıp üspet etpey kaldım. Biroq men eşimden öptüm. Mana kirgile men tekşergile dep aytayın desemçi. Biroq kirbeydi. Başka bir ele жерди karardı ketти. Oşon çekeden tekşersin da mana. Na uyda mal bar misal üçün. İştegen atık бар, пенсиялар бар, ошого окшогондорду бир катар караштырсындар, бизге окшогонду муктаждыктарга берсин ал иште. Benim pensionerlerin özünün pensiyası öz kızı bıçıdır. Biz daha ballarımızla akça versek daha içine çıkıp basa dep barabыз. Акча берип атасыз, канча акча бердиңиз? Маселе беребиз. Эмне үчүн бересиңер? Биз бербейбиз, силер мамлекет бизге милдеттүү деп билдиңизби? Ödüyorsanız Каршыям. Pasobiyada qiyinchiliklar bor, moli bor, qo'y bor, mashinasi borga beryapti. Keyin bir oy 2 oylik olgan nima pasobiyanikini oldindan berilyapti. Shunaqa degan so'zlar bo'lyapti. Pasobiyaga o'tkazilmayapti. Өткөзүү үчүн эмне деп атат? Акча сурап атат. Aqcha so'rayapti. Канча сурашат? 3 ta bolaga qancha olsa o'shuni bir oyligini beryapti. Bir oy 2 oy degan bo'lyapti. Анан бергендер да болот а? Berganda da bo'lyapti. Bizda aqcha jo'lab berilmasdan 1 yil 2 yildan beri alanma juramiz. Неберелериңиз барбы? Bor ne beradi? Канча небере? 3 ta ne beradi? Қанша қиыншылықтар емес шу документ тапсырар кезде мысалы үшін жылына бізден документ тапсырылады. Ошол кезде үйлерді қыдыртат анан мындай эле чындап эле бизге окшогон карапайым мындай акыбалдары начар адамдарды колдойбу экен десең, наоборот кайра ушул акчалууларды, байларды, ушундайларды жок кылып атабыз, булардын пособиясын алып атабыз деп атат дагы ошолордуку неме кылат да кайрачы. А бизге окшогон жалынып, жалдырап кала бересиң. Анан былтыркы кездегини айтайын. Келин балдарым бар эле Түменки Россияга кетип, пособиясын мага өткөрүп берип кеткенде. 4 кызым багып атам да. Анан майда эле 5-6 ай алгандан кийин майда бүтүп калды. Бүтүп калып өзүнүн журту айыл өкмөтүнө кайрылып, бул поштого анара деген бар, кайрылып келиниң сөз келиш керек Россиядан. Үйлөрү жок, азырга чейин үйлөрү жок жүрөт. Келиш керек, келиниңиз өзү болбосо өткөрбөйт, өткөрбөй эле калды, ошо ойчуга албай калдык. Анан эми былтыр ошо өткөрүп берип кетип алып атпаймынбы? Мен кайра ошол эле документти ошондой кылып тапшырайын десек болбойт. Немеден соткадан деле мындай эми аркылуу сүйлөшүп, ушундай неме кылат десе деле болбой эле койгон. Негизи ала албай калдым. Эми азыр келин өзү келген келип алып атат. Негизи кыйын. Акча сурайбы, сурабайбы? Акча сурайт. Ошо акча менен экен. Ошо анара деген эме ошо айтып атпаймынбы? Байлардын үстүнөн байларды жаап атабыз биз деген бул акчасын алып, наоборот ошолорго берет да кайра. Ошо акчаны 2000 деле берейин балам, мен ушу мынау келин телефон менен деле сүйлөш. Макулдугум 4 баласын багып отурса мен кандай кылайын эми? Десем деле болбой эле, анан 2000 деле берейин десем, сен 2000 тоготпойт, ал анара деген эме бир 5-10 миңди алат дейшим. Чемби жалган бошотуп айтышат да элдер. Bir жылга жетпей эле токтоп калат экен да, анан бир айлыгыңды бересиң дейт экен. Анан поручениясына бияка пул ташамайынча кетпейт экен Бишкекке. Ошол кыйынчылык экен. Мен адам алып атам. Канча күндө бүтүп атат документтериңиз? Одан кейін кече bir 4 күн болду. Чургаганына бир ай болду. Районунан келди жаштар. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Барган жок. Акча сурадыңызбы? Bizden kayradan telefonda çalsak, Акча сураганда ошо документтер салып. Бирок ошол өтө көп элдердин пособиясы боюнча жардам берейин деп ушундай Azın misal için yetimlerge jardam берип атат. Өтө көп нерселерге жакыр үй бүлөлөргө сүйлөшүп ошентип жардам берип атат. Бирок бизде пособияда атасынын мүлкү, абасынын машиналары bütün ошолор зыян кылып атат да. Эмнеге дегенде күйөөдөн ажырашып 4 баласы менен ата-энеси үйдө отургандар бар да. Ошолорду пособияга эле келсе, сен атаңдын машинасы бар экен, сен атаңды 4 малы бар экен деп ошону айтат. Misali menin kızım turmuştan ajırıp kese menin malım, men maşinemdi baldarım berбейт da. Ol kızım özüce yaşaş gerek. Просто үй жайы жоктугуга байланыштуу күйөө айда берсе мен мажбурмун ошону кошуп коюшка. Үйүмдө жашатыш үчүн мен мажбурмун да. Ошон үчүн эле жашайт. Учетун үйүмө коюп койгонмун. Ошондойлорго пособияны чыгарып берсе, мен ошол жогорку бийликтегилерге дагы
Prezidentimizni özü şayladık. En jugurgan men boldum okşay düştükte. Şu Sadır Japarov'dan suranıp kettim şu pasobiya jönünde şu bizdin keleceğiz baldarımız boyunca şundan öte çoğun karı bolsun. Şu mal, maşina degenderdi. Öyle oğlu mal mine maşinanı atağa bölü berip koyuvergile. Bu jaqta jaş öspürümdörgün ne gereği var? Adamlar şunday kıynalıp yaşaydı. Nanı yok, unu yok. Adamlar aytat akça suraydı dep. Biroq bilbeyim endi akça suragany kolum menen tutsam aytpasam, kolum menen tutpay turup ayta albayım. Bizning boshqarma tarafından yubileyga kömekte 16 yaşga cheyingi bolalarga atayın pasobiya var. Pasobiya karşılara Жалпысынан арыз жазылып, арыз менен кайрылып, андан сырткары тиешелүү документтерди чогултуп алып бериш керек. Жашаган жеринен справка алып бериш керек. Үй-бүлөнүн курамы боюнча. Андан сырткары жердин алган үлүшү болсо, үлүштүн документтерин алып келет. Канчалык жери бар, канча сотик бар, документтерин билесиздер да. Андан сырткары автомашинасы болса, автомашинанын 20 жылга чейинки машиналар болса, если көлөмү 1-2ге чейин болса, анда уруксат берилет. Эскилиги 20 жылдан эски болса. Андан жаңы болса, анда уже бул машинасы КГМ катары болот дагы. Анда уруксат берилбейт мыйзам боюнча. Андан сырткары айыл чарба техникалары бар. Айыл чарба техникаларынан трактор болот, комбайн болот, грузовой автомашиналар болот. Андай болса уже уруксат берилбейт. Үйдүн ичиндеги кандай шартын каралат? Мисалы, холодильнигиңиз бар болсо биле бербей коет. Жок, ал эмелер туура эмес. Себеби мурун илгери каралган экен мыйзам боюнча телевизору, башка эмелектери, тирчилик буюмдар. Азыркы мезгилде андай нерселер каралбайт. Эми өзүңөр билесиңер да, миграцияда биздин эмелер жүрөт, Россияда иштеп. Келип. Алар эми ал жакта иштеп туруп, бияктан үйдү салып, азыр эми көрүп атасыңар үйлөрдү жакшылап айгылып эле салып атат да. Эми ошол кээ бир эмелер айтып атат да, ушул заңыраган үйдү салып алып туруп анан ушулар деле алып атат пособие депчи. Бирок үй болгону менен алар биякта жумушу жок болуп атпайбы? Анын үйүнүн бир чекесин бузуп же сатып же бир киреше көрө албайт да. Ошондуктан элдин арасында кичине түшүнүк болбой атат да мындай. Үй шарты жакшы болуп туруп деле пособие алып атат деген мындай туура эмес наразылыктар болуп атат. Вот ошон үчүн азыр эми жалпысынан биз кирешесин карайбыз да. Жалпысынан кирешеси үй-бүлө мүчөлөрүндө 1000 сомдон ашпаш керек айына. Андан ашып кетсе уже болбой калат, мыйзамга туура келбей калат. Мисалы ошол ата-энеси менен жашаган үй-бүлө болсун дейли, жаш үй-бүлө. Күйөөсү же аялы миграцияда болсо, ал эми уже миграцияга иштеген кетип атат да. Россиядагы айлыктардын эмеси уже белгилүү эле. Азыр мисалы биз 20 миңден төмөн айлык жок болсо керек ал жерде. Уже миграция кеткенден кийин уже бунун автоматически кирешеси көбөйүп кетет да. Мындай караганда элечи. Ошон үчүн в основном миграцияда жүргөндөр пособияга туура келбей калат. Ошон үчүн Россиянын көпчүлүгү эме ала албай калат да пособие. Анан дагы мындай эме сөздөр жүрөт. Биз интервью алып сурамызды жүргөзгөндө көпчүлүгү баягы өзү bir balага 800 сомго? 810 сом. 810 сом болсо, анан 2 бала, 3 баланын бар болуп баласы барлар бар. Мисалы, барса ошол 1000 сом бер же 2000 сом бер, 5000 сом бер сени тургузуп, ошол эме кылып беребиз. Чыгарып беребиз дегендер. Эми андай сөздөрдү болгондо мен деле баягы социалдык эмелерден тармактардан окуп мен ошолорго көпчүлүгүнө кайрылдым. Ошондой нерселер болсо мага түз эле келген. Мен как башкармалыктын башчысы катары ошону доказать этип берсеңер мен чара көрөйүн. Анан жөнөн мындай сүйлөгөндө андай сөз эмелер да көп болуп атат да. Мен уктум эле ушундай экен дегендер көп болуп атат. Мен айтам, пожалуйста, келгиле, мен чара колдонайын. Ушундай нерсе адам бизнес специалист болсо. Адистериңиздердин өзү айлыктары канча? Айлыктар эми баягы бизде главный специалист, ведущий специалист дегендер бар да. Ошого жараша эми бир 10 миң, 12 миңге чейин болот да. Мен 2018 келдим. 2018
сокращение болды. Сокращение именно ошол отделден 3 адам сокращение кеткен. Андан сырткары бир 4 специалист кайрадан конкурстан өтүп келди. Азыр эле калды, баягы болбогон. Эми аны быйылкы жылда ротация кылабыз деп пландаштырып турабыз. 100% эле кылайын деп атам да. Башка отделдерден аяк которуп алат, бул жака которуп туруп. Эми баягы коррупцияны алдын алуу максатта ошондой бир пландарыбыз бар. Ошол пособие алган эмес ошол экинчи этажда арендада турабыз. Өзүңүздөр чоң имарат Өзүбүздүн имаратыбыз жетишпейт да, кабинеттер жетишпейт. Арендада турат ошол бир эмебиз, отделыбыз. А пособие боюнча канча кызматкер иштейт? Пособие боюнча азыр 13 кызматкерибиз бар. 13 кызматкерибиз бар. Полный нокатты карайт. Нокатты карайт. Эми бирок жана сокращение болду деп атпайбы? Сокращение туура эмес болуп калганда жетишпейт. Кээ бирөөлөр 2 ай өткөндөн карайт да. Ушул кичине маселебиз бар. Анан азыр бул жерде элдер турат да, бир агай келди. Ушул алыс аймактагыларды айыл өкмөткө эле жайгаштырып берсе деп атат да. Ушу пособияга атайын документке бул жака келбей эле дейт айыл өкмөттөрдөн. Биздин специалисттер барат да. Биздин специалисттер барат ал жака дагычы. Ал жактан да алат, анан бул жактан да алат. Себеби графиги бар булар. Документ алгандан кийин булар бир серия такташка үйүнө барыш керек да. Үйүнүн шартын көрүп, может булар айткан нерселер туура эмес болуп калат. Себеби кээ бирлер скрывать этет да. Малдарым жок деп калат. Анан барсаң мал байланып турган болуп калат. Биздин милдетибиз ошондой да. Барып үйүнө карап, ошол айткан нерселер дал келеби, дал келбейби. Ошолорду дагы караш керек да. Анан дагы бир суроо, ушул айыл өкмөттөрдө пособие алуучулардын тизмеси барбы? Себеби элдер бири-бирин текшерип турабы деген маселеде. Тизме ар бир айыл өкмөттө илинет. Себеби баягы самоконтроль болсун деп биз атайын илдиргенбиз да. Себеби эл дагы ушул кийим алып атат экен, карап туруп ушул болбосо айылда дагы өзүнүн айыл башчылары бар, өзүнүн комиссиясы бар, социалдык маселелер боюнча. Ошолор өздөрү дагы бир сере карап туруп болбосо бизге айтсын. Же өздөрү дагы элдер бири-бири менен сүйлөшөт. Ошол самоконтроль болсун деп тизмелер илинет.